иштер министрлигинин Ош шаарынын жана Ош облусунун аймактарында милиция кызматкерлери үчүн кызмат өтөө шарттарын жакшыртуу багытында бир катар иштер аткарылууда. Азыркы учурда Ош шаарында 75 орундуу балдар бакчасынын имараты курулууда. Белгилей кетсек, бул имарат тиешелүү кызматтар тарабынан жараксыз деп табылып, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жетекчилигинин тапшырмасы менен эски имарат бузулуп, жаңы имараттын курулуш иштери 2023-жылдын 2-чейрегинде башталган. Көрүп турганыңыздардай, фундаменти бетондон, ал эми дубалдары бышкан кирпичтен салынууда. Жалпы аянты 618 чарчы метрди түзөт. Бала бакчаны толук колдонууга берүү ушул жылдын май айларына мерчимделүүдө. Имарат жалпы 3 бөлмөсү, 3 уктоочу жайы, 3 ойночу жай, 2 тамактануучу жана 1 ашканадан турат. Бала бакчанын курулушу менен милиция кызматкерлеринин балдарынын мектепке чейинки таалим тарбиясын алуу шарттары бир кыйла жогорулап, келечек муунду татыктуу өстүрүүгө өбөлгө түзөт. Бүгүнкү күндө имараттын 1-кабатынын дубалдарын тургузуу иштери аяктап, 2-кабатынын дубалдарын тургузуу иштери жүргүзүлүүдө. Ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигиндеги санариптештирүү иштеринин алкагында Ош шаарындагы командалык борборунун административдик имаратынын курулушу башталып, республиканын бүткүл аймагындагы акылдуу шаар долбоорунун коопсуз шаар компонентин натыйжалуу ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын ИИМдин жетекчилиги тарабынан көрсөтмө берилип, куруу монтаждоо иштери 2022-жылы башталган. Командалык борбор 2 кабаттан ошондой эле жер төлөсү караштырылган. Жалпы аянты 1275 чарчы метрди түзөт. Жалпы 23 бөлмө, мониторинг жүргүзүү үчүн 2 чоң зал, ошондой эле кызматкерлердин эс алуу үчүн 2 бөлмө караштырылган бул жерде. Азыркы учурда курулуш монтаждоо иштери аяктап, жасалгалоо иштери жүрүп жатат. Белгилесек, бул командалык борбор Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын өнүктүрүү стратегиясынын программасын ишке ашыруунун алкагында курулуп, жакын арада толук кандуу ишке берилет. Ош шаарынын милициясынын карамагында боло турган командалык борбор шаардагы ыкчам кырдаалды көзөмөлдөөнүн жана координациялоонун натыйжалуу системасы болуп, ал өз кезегинде коомдук тартипти сактоого, ошондой эле кылмыштардын бетин ачууга оң таасирин тийгизет. Учурдагы шаар ичинде орнотулган инсандын жүзүн идентификациялоо камералары туташтырылып, анын жардамы менен мурда кылмыш жасагандыгы үчүн изделип жаткан кылмышкерлерди таануу аркылуу реалдуу убакыт режиминде видео байкоо жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. Мындан сырткары жаңы жумушчу орундарды түзүүгө өбөлгө түзөт. Ошондой эле милиция кызматкерлеринин кызмат өтөөсүнүн шарттарын жакшыртуу максатында Ак Буура шаардык ички иштер бөлүмүнүн эски административдик имаратын бузушуп, жаңы имарат курушууда. Курулуудагы ички иштер бөлүмүнүн имараты 3 кабаттуу болору караштырылган. Ал эми имарат өзүнө 38 бөлмө болуп, жыйындар залын жана убактылуу кармоочу жайын камтыйт. Бүгүнкү күнгө имараттын котлованын казуу иштери аяктоодо. Жаңы курулуп жаткан имарат кызматкерлердин кызмат өтөөсүнө бардык шарттар түзүлүп, жарандарга сервистик тейлөө кызматтарын көрсөтүүгө бардык зарыл болгон буюм тайындар менен камсыздалат. Мындан тышкары, Сулайман Тоо ички иштер бөлүмүнүн имараты да эскилиги жеткендигине байланыштуу демөөрчүлөрдүн жардамы менен куруу иштери башталган. Учурда жаңы имараттын котлованын казуу иштери аяктаган. Бул ички иштер бөлүмүнүн имараты 3 кабаттан туруп, милиция кызматкерлеринин кызмат өтөөсү үчүн бардык шарттар каралган. Имараттын курулушуна жалпы 18 сотык жер тилкеси бөлүнүп берилген. Ал эми Ош облустук ички иштер башкармалыгына караштуу Чоң Алай ички иштер бөлүмүнүн эски административдик имараты да курулуш иштери башталып, ушул жылдын аягына чейин ишке берилүүсү күтүлүүдө. Азыркы учурда биз Чоң Алай районунун Дарот Коргон айылында турабыз. Бул жерде ички иштер бөлүмүнүн жаңы имараты салынып жаткан. Бул жердин климатынын каталдыгына байланыштуу азыркы учурда курулуш иштери токтоп турат. Жаз айлары менен кайрадан жанданат. Жогоруда аталган бардык курулуш иштери Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин куруу монтаждоо башкармалыгы тарабынан жүргүзүлүүдө. Ички иштер министрлиги Диана Нурлан кызы.